Emi kolga alatırgan mezgil emi keldi o da öyleymiz. Emi jolga burup akça Çınına bizlere de katayıp gittik bu jolda. Bizde talastık boş gerek. Yok karansa karanlıktan çıkaran biz bilmeyiz de. Jöndöp de tazalap koybayt. Nezde yarımızı bir yaka karayt, yarımızı bir yaka karayt. Şu menene şöyle. Bunu onu aşar tüyü menen dağım onu kişine nimet koğundağısı. Onu özünler gördüler. Oy mine desen ele şu respublikalar bol bergiz jol akça көп akça gerek. Bergen şu tiyaktan karalış gerek. Bizim büdjetimiz yetpeyt dep. Em Kudayga şükür mına jeri iştep atar talasın özünde. Жер үйден деле акча түшүп атыр го. Берде де отчет берет, тура эмес берип коет. Жакшы жазалып. Бул жеңил машинадан баштап бардыгына зыян. Мына карабайсың. Жалаң эле таш. Жеңил машина Төккөн болду. Жолубуз жок берди. Сөйлөгөн балдар, сөйлөгөн. Таш чыгат, башка балада чыкпайт. Кум да жок мына. Эми Кум да жок. Сүргөнгө да болбойт. ошо кумдуу жерден да алышпай койбоду, ошо төгүп аткандачы. Мына жерден эле топуракты чукуп эле кайра төгүп бербеди берген. Мына кайра Топурак мына төккөн таш. Биздин бул жолубуздун курулганына 70-жылдары курулганда ошондон бери кесте гана бир грейдер жүрбөсө эчтеңке жүрбөйт. Жолдун акыбалы өтө начар да. Мына ушул былтыркы жылы ушул жерге ремонт жасашып кум шагыл төктү. Кум шагыл төгүлгөн жол кайрадан да өтөт ушул. Ушундай кыйын акыбалда уста. Машина деген таласка барып келиш үчүн, Покровка барып келиш үчүн Maşina bir bazardan keyin bari işten çıkarttı. Şunday akbar. Bu yolustun bari şifir. Uşuğa el çoğulup bir yardım boluğu. Şu yolustu bir onda berev degen bir tilek menen, oy menen çıkıp hayırlı atkan usta. Анан бул жол негизи биздин Талас чөлкөмүндө эки жол бар да. Биринчиси бул эл аралык жол, Дон аркы өтүп аткан бул республикалык деңгээлде жол. Анан биз бала кезде ушу 70-жылдар болгон дейт бир капремонт. Анан кийин 85-87 жылдары мунугу бийик дөөлөрдөн жол аралын бийик дөөлөрдө жүрүп, анан жолдор бир сыйра оңолгон мен билем, мен анда бала болчумун жаш кезекте. Андан кийин биздин жашоо турмуштун баары эле ушул аймакта өттү. Мен өзүм бүгүн 52 жаштамын. Ошодон бери жолдун оңолгонун көргөн жокмун да. Анан былтыр ошол Нылды, Сарыбулак, Кайыңды элдин жаштардын инициативасы менен көтөрүлүп, аны ушул жолду бир сыйра ремонт жасайбыз дешти. Бул ремонтко кирете бир 70 тонна ГСМ, тактап айтканда 3 миллион ашык сом бөлүнүп, бирок ошол жолдун жасалышы талапка жооп бербей калды. Себеби дегенде ушул жолго төгүлгөн кум шагылдардын баары кайсы бир деңгээлде лабораториялык эмеден өтпөй эле жолдун ар жеринен чукуп эле алып келип төгүп салышты да, анан ошол жол өзү талапка жооп берип жасалган жок деп ойлойм да. Ошонун негизинен бир айдан кийин эле кайра жол ушул баштапкы абалынан начар абалга келди да. Жолубуз бир кейиштелүү абал болуп турат баарыбызга деп белгилүү да. 8 тилкелүү, 12 тилкелүү жолдорду куруп атса, биз 2 тилкелүү жол кура албай атабыз ушул жергечи. Метр жер асфальттанган, арал айылынан баштап Покровкага чейинки асфальт бар. Анын деле бүгүнкү күндө көрүп атабыз акыбалын. Жарактан чыгып баратат күндөн күнгө ямалар пайда болгон. Ортолорунда да асфальт эмес жерлерибиз бар. Жолдун ушу жол маселесин айынан бул өзү менен эле эмес, элибиздин бир социалдык турмушуна дагы чоң залалгасын тийгизип атат да. Ошол эле жашоо турмуштун бир оорулошуна дагы ушул жолдун дагы бир топ бир таасири бар да. Баарыбыз барып келгенде мисалы транспорт каражаттарынын бат бузулуусу, жана башка маселелер, каттамдардын аздыгы, мисалы биз ылдый кайдылар, өйдөн кайдылар ушул районго келиш үчүн бир тойлуу бара болот. Мына бүгүн чыгып келатканда мугалимдер да айтып атат. Окуучулардын окуу башталганда райондук башка олимпиада же болбосо райондогу иш-чараларга алып келе турган болсок, бир топ кыйналабыз деп, жолдо калып кеткен күндөр болот, кышында дагы калып кеткен, айылга жетпей ушул аралда, Кайыңда да ар кимдин үйүндө калып кеткен күндөр болот деп. Жана башка кызматтар, мисалы
райондон барып бизге деле бир врачтар же башкалар ушул жол тегиз эместигин айынан барып бир карап атканын деле көргөн жокпуз. Кайдыгер карабай мынакей ушинтип ар бир айылдан, Ылдыдан, Сарбактан, Кайындыдан чогулуп келип бир маалымат берели дегендер. Буюрса жакын араларда башка айылдарды кыдырып элге айтып, элди жыйнап, анан ошол жыйналыштардын негизинде жооп берет деген негизги максатыбыз ошол болуп атат. Негизги максатыбыз элдин үнүн жеткирели, көңүл бурдуралы дегенчи. Губернатордун бул жол боюнча берген президентке бийликке болгон ошол министрлер кабинетине берген отчет барып атат да. Ошол отчеттөрдүн ошондой барып аткан негизинде бүгүнкү күндө бизге көңүл бурулат. Эмне эле берсе жыйналыштарга. Анан кийин активдүүрөөк болсо деген тилегибиз бар. Буюрса ошол жолубуз бир соң салынып атат. Рахмат. Президенттин аппаратына мен атайын өзү барып тапшырып, видеосун сиздерге жарыялаган. Арадан көп өтпөй эле баягы жооптору келген. Жооптору болгондогундай бул президенттин администрациясы ушул биздин кайрылуубузду окуп чыгып, ошол боюнча түшүндүрмө берүүсүн суранып, биздин Талас облусунун администрациясына жолдогон экен ал катты. Анан кийин Манас район прокуратурасына жолдогон экен, эгер кандайдыр бир коррупциялык же болбосо кандайдыр бир башка бир иш-чара болсо тиешелүү чара көргүлө деп. Ошонун негизинде Манас районунун прокуратурасынын жообу менде бар. Анан кийин Талас облусунун жообу бар, Кыргыз Республикасынын президенттин администрациясына жөнөтүп атат. Алар эми мындай да, бул жерде түшүндүксүз көп нерселер бар да, бул жерде мындай деп жооп берип атат да, биз айтып атабыз, бул жакта жол болбой калды, мүмкүн эмес бул жол менен 3 миллион сомду чаптаган жолуңар бир айга жеткен жок, кайра эле баягы илгерки тас кейпине келип калды, машинанын дөңгөлөктөрү жарылып атат деп тактап жазсак, Нарбеков мырза ошол 1000 адам кол койгон кайрылууну жокко чыгарып битип күйдүрүп атпайбы? Мынтет 30 миллион сомдук иш-чараны дейт. Талас облусунун жарандык коргоонунун башчысынын 2021 жылдын 26 апрелиндеги буйругу менен Бакубат Талас фонду тарабынан 3 миллион 45 миң сомго 70 тонна күйүүчү май камсыз кылынып, ашар ыкмасы менен жолду оңдоо иштери жүргүзүлүп, толук капиталдык ремонттон өткөрүлдү дейт. Каражаттар натуралдык түрдө бөлүнүп берилгендиктен коррупциялык элементтер орун алды деген көз караш чындыкка дал келбейт. Анан бул жерде айтып атат дагы, ошол жергиликтүү эл дейт, жергиликтүү эл батасын берип, ыраазычылыгын билдирип узатышты дейт. Ошол жергиликтүү мына ушуну жазып атат да. Эми мындай да, ушуну президент администрациясына жазып атат. Ал жерде атайын айтыс ушуну окуп чыккандан кийин ойлойт да, азыркы жана Кантемир айткандайчы, булар жөн эле арызданып аткан экен деп ойлойт да. Себеп дегенде бул катка ишенет да, туурабы? Бул жерде баары сонун деп жазып атпайбы? Анан тышкары биз болсо бул жерде атайын белгилегенбиз. Жолго төгүлгөн шагал, кум, таштарды атайын лабораториядан өткүзгөн эмес. Ошол жанагы 70 тонна солярканы үнөмдөш үчүн булар жолдун жанынан эле алып эле төгүп беришкен. Аны баарыңыздар билесиздер да. Атайын лабораториядан өткүзүш керек болчу. Ошол жанагы катод менен өткүзгөндө ал кум айланып, кандайдыр бир жол өзүнүн нормасына кеш керек болчу да. Жок, булар андай кылган эмес дагы, жанынан алып эле төгүп берген. А биз ошону тактап туруп көрсөткөнбүз кайрылуубузга. Ал жерде ушундай болду, лабораториядан өткүзгөн жок, ушундай салакылык кетиришти. Ошо 3 миллион сом жөн эле абага кетип калды. Анан көрө бир жок дегенде 1 километр жолду асфальттап койсо туура болмок деген нерсени жазганбыз биз кайрылууда. А бирок прокуратура эмне деп жооп берип атат? Прокуратура бул жерде мына Манас район прокуратурасы, мына Манас район прокуратурасы бул жерде жооп берип атат. Бул жерде дейт, эч кандай мыйзам бузуучулук жок дейт. Анан тышкары дейт, бул жерде жергиликтүү бюджеттен атайын 356 миң сом дагы чыгымдалган дейт. Бул деген Манас району ар бир айыл өкмөттөн где-то 100 миң сом дегенде дагы акча чыгарып, дагы кошумча каражат бөлүп бергенден кийин ал дагы мыйзамдуу дейт. Негизинен бул жерде эч кандай кылмышка тарта турган кылмыш окуясы жок деп бизге жооп берип атат да. Ушуну башкы прокуратурага жөнөтүп атат. Анан эми мындай да, бул жерде эмне айткым келет?
карганын көзүн карга чукпайт деген эле болду да бул жердечи. Ошо менен тиги жакка жолу оңдоп салдык, кыйраттык деген баягы маалымат кетти. Ошо менен мына 1 жылдан бери ушунун жообун күтүп келебиз да, 1 жылдан бери. Ошо аким өзү отурса болмок, акимге айта турган сөз борбочу. Ушундай жол, ушундай болуп турса, элиң ушундай бир көйгөйдүн үстүндө жашап атса, анан мондай жылуу кабинетте, мондай креслодо отуруштун деле кереги жок болчу да. Аны барыш керек болчу, ошол Акылбек Үсөнбекович министр кабинетинин эшигин тешиш керек болчу, жогорку кеңештин эшиктерин тешиш керек болчу. Президенттин аппаратына барып ошол жерде бул жолду оңдоп бергиле, жолду жасап бергиле. Мына биздин айыл өкмөт дагы Айдар Канеке, сиз көп жылдан бери ошо айыл өкмөттө иштейсиздер. Бул жол оңолмоюнча биздин экономикалык жактан да өспөйбүз. Элибиз тескерисинче качып атат бул айылдарданчы. Көрүп атасыздар. Мен жана да айтып кеттим жолдон. Мен айылдан 28 жыл мурун кеткем, 96 жылы. Ошондо бизде 70-80ге жакын түтүн бар болчу, азыр 60га жакын түтүн калды. Бул деген башка элге, башка жакка айтсам бул күлкү. Бардык жерде өсүү болуп атат, өнүгүү болуп атат. А биз жакта тескерисинче элибиз сыртка качып кетип атат, жумушсуздун айынан, могу жолдун айынан кетип калып атат. Анан ошондо деген сиздер баягы жергиликтүү депутаттар шайланган, катуураак туруп барышыңыздар керек. Сиздерди ошон үчүн шайладык да, ошо элдин көйгөйүн чечип бергиле деп. Барышыңар керек, жогорку кеңешке баргыла. Сиздердин укугуңуздар бар элдин атынан сүйлөгөнгө. Анан сиздер дагы ошо бир баягы транспорт жагынан бергиле, күйүүчү май жагынан бергиле. Эгер ошончолук эле баягы тартыш болот, мисалы депутаттарга айлык чегилген эмес да. Ошол жагынан жардам бербейсиздерби? Азыр биздин арабызда атайын мамлекет органдын кызматкерлери отурат, монча жерден отурат, ошол эле коопсуздук комитетинен отурат. Сиздерден суранычы. Биз бул жерде жол маселеси өзүбүздүн жергиликтүү көйгөй боюнча гана чогулуп атабыз. Башка көйгөй жок, башка проблема жок. Биз Адахан Кимсенбаевдин ээрчип аткан жокпуз. Кече күнү ушундай сөз болгон биздин группабызда. Же болбосо биз кече күнү онолуп жакта бир уй союп алып туруп, бир оппозиция түзүлүп отуруп, алардын биздин эч кандай текшериш жок. Бизде антип Камчы Кыдыршаевке же башка жактарга жеткизбегиле бурмалап. Бизге бир гана көйгөй бар, бул жол. Жолубузду асфальттап бергиле, же болбосо бийлик башындагылар чыгып айтсын, мына быйыл Нылдыга чейин асфальтталат, 2 жыл Кайындыга чейин асфальтталат, анан кийин Покровка бүтүп берет дейт. Болду, чыкпайбыз биз. Турабы тургандар? Ушуну турайбыз сиздер. Рахмат. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу агайын туугандар, эжекелер, жеңелер. Көзүңүздө көрүп атасыздар, бул маселе айтып атат да, бул маселе бүгүн эле бошколгон жок да, бул маселе көп жылдан бери бошколуп келе атат да. Бирок ушул маселе чечилбейди да. Анан былтыр кичине бир үмүт болгон, баягы эл күнү жетти деп, айрыкча Нылды эли, Сарлактын эли, анан кайыныптар барып, губернатор барганда ушул бир аракет кылганда баарыбыз сүйүнгөнбүз. Кудай буюрса жол оңолду деп. Бирок жол тилекке каршы бир айдан кийин кайра өзүнүн таш кейпине келди да. Анын себебин азыр берин тигинтип айтып атасыз, мынтип айтып атасыз. Мен эми анда бир башка үмүттөн айткым келет да. Биз негизи кайдыгер болуп атабыз да, урматтуу агайын туугандар. Кайдыгер болуп атабыз. Мына кайдыгерлик мына биздин бүгүн чогулуп аткан жыйыныбыздан билинип атат да. Эмне үчүн дегенде, ушул жол боюнча чырылдап, чыркырап айткан бир нече кишилер болгон. Калгандарыбыз унчукпайбыз да. Эмне дегенде, баягы орустун бир жакшы макалы бар экен, моя хата с краю деген. Менин четте, мага өткөргөнчө мен дагы бир бекет ойлоп табам дегендей мамиледе жашашат да. Бул мамиле тилекке каршы биздин бийликтин өкүлдөрүнө жага бербей калды. Ошонун негизинде мына биздин губернатор жанагындай отчетторду берип атат да. Мен да жана тиги айылга келгенде кичине интервью бердим эле. Ошол Замир мырза айткандай, жолго төгүлчү шагыл, мен даже сунуштагам, тетиги Нылдын ичиндеги кең аралдын бер жагында бир жакшы кум бар болчу. Ошону төксөңөр аябай жакшы болот деген. Бирок бул тилекке каршы бул сөздөрдүн баары эске алынбай, ал жерден чукуп туруп жолго төгүп коюшту. Баягы кайсы бир деңгээлде туура өзүнүн максатына жете жазалбаган жол өзүн актаган жол. Мына бүгүн көрсөттү. Бирок ошол жол ошентип жазалганда эч кимибиз барып муну ошону доказание кылган эмеспиз. Аткарып бийлигине, губернаторго, өзгөчө кырдаалардын жетекчилери айткан эмес. Муну жолуңар жарабайт, эртең мындай болот, же болбосо ошол жерде баарыбыз эле көргөнбүз. Ошо Нылды айылынын тургундары, Кайынлыктар, Сарбулак, Аралыктар каттап калган, Покровка каттап калган. Бирок эч кимибиз бар айткан жокпуз. Ошо төгүлгөн таштардын баары килеген чоң таштар жаткан да. Ошол жерде ким эле пайдасын көрдү? Ошо ташты КамАЗга терип кээ бир адамдар пайдасын көрдү өздөрүнүн үйүнө алып турганга. Мына биздин кайдыгерлигибиз. Ана бүгүн отуруп алып, тияк мынти деген сөздөрдү айтып атсак, эгер ошондо эле биз кайдыгерлик чыгыштап,
ошол жана бөлүнгөн 3 миллион сомду же болбосо 70 тонна солярканы КСМди туура багытта пайдалансак, мүмкүн жолубуз бир ай эмес бир нече айга жетмек да. Анан экинчи маселе, мен ушул элдин 3 айдын колдоосу менен 8 жыл депутат болдум, жана Замир мырза айткандай. Мен ушул жолду көп айтып келдим. Мына ошол жерде мен менен депутат болгон коллегаларым жакшы эле билет. Мен бул жолду илгери баштагам. Себеби дегенде, мына жолду сүрүүнүн өзүнүн тартибин бузушкан биздин 48-депутаттын начальниктери. Себеби дегенде бул жол мурда Аралдын көчөсүнүн башына чейин таласка тийиши болчу. Кийин биздин деп алгандан кийин мына жолду аябай кыскартышты. Негизи Талас областында 2 жол бар. Тоон аркы жол бул мамлекеттик эл аралык жол деп коет. Бул биздин республикалык деңгээлде жол. Республикалык деңгээлде жолдун узундугу кенендиги кирете бир 12 метрден ары болуш керек эле, а биздин жол кыскарып отуруп 4 метрге келип калды да. Мен буну эчем чоң жыйында да козгогом. Ушуну тиги дептин начальник чейин айтканбыз. Бирок тилекке каршы эч ким эч кандай реакция берген эмес. Эмне үчүн? Анткени бу жерде Замир мырза айткандай депутат бар айтыш керек дейт. Бирок депутаттын артында ким туруш керек? Депутаттын артында колдогон эли туруш керек. Урматтуу агайын туугандар, мына жана бу жерде Кулмат Манасчыбыз жакшы сөздөрдү айтып кетти. Мына биздин Манас районубуз, Манас атанын намына беребиз. Обласыбыз тети дүйнөлүккө белгилүү болгон Талас деген жер. Ал эми мына Арал эли сиздер аябай жакшы жерде жашайсыздар. Кыргызстанда 7 төкмө чыккан эл жок, эч бир эл жок. 7 төкмө мына сиздерде, жазуучу акын мына сиздерде, Манасчы мына сиздерде болгон. А бирок тилекке каршы мына бүгүн жалпы элдин көйгөйүн чечейин деп келгенде канча умсур отурасыздар да? Бул кайдыгерликпи? Албетте кайдыгерлик. Баарыбыз бириксек колдон келет деп мына группа бекеринен ураанын алып чыккан жок. Мына ушу жапатырма ушуга салым кошобуз. Себеби дегенде бул жол оңолуп кала турган болсо, сиздер эртең ушу Таласка барыш үчүн через Кировканы айланып барып атасыздар. Эгер ушул жол пайда болуп калса, ушак менен бармакпыз. Анан кийин мына былтыр оңолгондо баары ушак менен аттап калганбыз. Мына бүгүнкү күндө Манас районунун ар бир айылынан элдер келет деген. Бирок жок. Эмне үчүн? Анткени дагы эле баягы кайдыгерлигибиз бар. Эмне болмок эле? Жазай берсин. Биз эмне тияк менен кетебиз, жолго башка нерсе да. Бул тилекке каршы. Жана биз айтып аткандай, кээ бир бийлик өкүлдөрдө жага бербей калат да. Мына президентибиз Садыр Нуркожоевич айтып атат. Мен карапайым элдин эң төмөнкү катмарын аябай колдогум келет дейт. Ал мүмкүн колдомок, бирок ажанаттык жетпей атат. Себеби дегенде мына жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, губернаторубуз баш болуп, мүмкүн акимди айта албайм мен. Бир отчетунда губернатор жазган экен, мына ушундай нерсени жазып коюшту. Эмне десе, жол сонун. Жол укмуштуудай. Мына мурда билесиздер, ушул жерден жолдон бизде 4 транспорт катнайт, 4 рейс каттарчы транспорт, коомдук транспорт. Туурабы? Талас Покровкада. Мына бүгүн бирөө эле калды. Ада бир аябай кажабан киши экен, акен экен. Мына бирөө эле калды. Мына ошо менен каттап атабыз. Анан кийин экинчиси, мына ушул жол болбосо, элдин турмушу кантип болот, туугандар. Мен ошол жерде бир жыйында айттым эле. Мына бүгүнкү күндө мына ушул 3 айылда, мейли Арал чечтени койсок 4 айылда кимдер айлык алып атат? Мектепте мугалимдер, кызыл үйдө иштегендер, факты иштегендер. Туурабы? Калгандарыбыз каяктан айлык алабыз? Айлык албасак каяктан жашоо турмуш оңолот? Жерлерибиздин баары киретте бир аз жер берилген. Анан кантип биздин турмуш оңолот? Эгер эртең ушул жоңолоң болуп кала турган болсо, биздин турмуш оңолмок. Себеби дегенде жаныбызда Килеген, Чоң, Тарас деген область жатат. Тарас деген шаар жатат. Жамбыл областы жатат, Кудай буйрса. Мына биз калбаттардан берип койгон бир жакшы касиеттерди. Мына көрө эле атабыз. Кыш менен мына биздин жоргонун белинде кар жатат. Кышкы туризм деген бар. Аны түзөк болобу? Болот. Мен бир сунуш айттым эле ушул жыйында. Мына жаныбызда турган мисалды тетиги Европанын, Азиянын башка чөлкөмүндө бар жолдордун мисалын айтып эле коеюн. Мына жаныбызда турган Сусамырдын жолун айттым эле. 20 жыл мурда Сусамырдын чекесин ушинтип бозий тигип, кымыз сатып же болбосо башка нерсе кылган киши бар беле? Жок болчу эч. Анткени ака оңой менен машта каттачу эмес. Эгер Кудай буйрса эртең ушул жолубуз оңолуп кала турган болсо, мына ушул жолдордун боюнда биз да мүмкүн ошондой бир жакшы иштер жасамакпыз. Себеби элдин жашоо турмушунун оңолушуна жолдун таасири аябай чоң. Анан ошон үчүн мен мына бүгүн жыйындын катышуусуна кайрылгым келет эле да. Урматтуу акелер, жаштар, эжекелер отурат. Мына Замир мырза айткандай, бул жол мен менен тең. 52 жылдан бери ремонт болгон жок. Эмне үчүн? Анткени биздин кайдыгерлигибизде. Биз кайдыгер болуп атабыз. Биз үнүбүздү жете албай атабыз. Ашып кетсе 1-2 киши чыгып атат, калганын чыга албай атабыз. Эгер биз ушунчалык бекем аракет кылып ушу жолубузду оңгогонго, жалпы Манас районунун эли, жалпы Талас областынын эли
үн кошсо жолубуз оңолот албетте. Себеби дегенде бизде мындай түшүнүк болбош керек. Ай ал менин айылым эмес, ал ай менин жолум эмес. Ат баспайм деген жерден үч басат дейт. Ошол келбейм деген киши келип калышы ыктымал. Туура эмеспи? Ошон үчүн урматтуу акелер, үкөлөр, мынабу активдүү группага рахмат айталы, кошколоп жардам берели. Аракетибизди жасайлы, бийликке жеткизели үнүбүздү. Мына өздөрүң көрүп атасыздар ушул жерде. Дагы жалпы элдик жыйын болуп атат. Дагы аткаруу билген эч ким жок. Райондук деңгээлде эч ким жок болуп атат. Айыл өкмөт деңгээлден сиз истер отурасыздар да? Айыл өкмөт аткаруу билген аппаратынан. Мына областтан эч ким келген жок. Эмне үчүн? Жанандар айтып кетип атат да. Анан ушул жерден айтайын деген сөз, жана Забир мырза айтып кетти го. Бизде эч кандай саясий талап жок. Бизде бир экономикалык, социалдык канат алуучу жолубузду оңдоп берсе, биздин өзүбүздүн экономикабызды, социалдык абалыбызды жоготууга мүмкүнчүлүгүбүз бар деп ойлойбуз. Себеби дегенде бүгүнкү күндө жана бир жерде доклад берген мырза айтып кетти. Бүгүнкү күндө 21-кылым мына Илон Маск деген киши асманга эмелерин учуруп атат. А биз Манас району эле жолубузду оңдой албай атабыз. Жолубузду оңдой албай атабыз да. Анан кичине өнүгөлү, өсөлү, ойгонойлу кичине, аракет жасайлы. Кыргыздын бир жакшы макалы бар. Жалгыз аттын чаңы чыкпайт, же жалгыздараак токой болбойт дейт. Токой болуш үчүн, чаң чыгарыш үчүн, чаң болуш үчүн, көтөрүш үчүн кичине элдин колдоосу керек. Ушул жол баарыбызга керек. Ушул жол биздин жашообузга кичине оңдотуш керек да. Ошон үчүн баарыңыздар активдүү болгон катышып мен сураныш кылгым келет. Ушу активдүү болуп Кудай буйрса мына баарыңыздарда жегжаттар бар, достор бар. Эртең Кудай буйрса мынакей Покровка район мал базары болот. Айыр барганда ушу сөздөрдү айталы, кичине активдүү ойгонойлу. Райондук деңгээлде чогулуштарга айталы ушуну. Жетсин. Биз айтпайбыз, тегети жогу жакта турган бийлик өкүлдөрү туура эмес саясат жүргүзүп, бизди карабай кой деген сөздөн алыспыз. Болгону биздеги болгон чындык мүмкүн жогу жакка жетпей атат. Ошону ким жетсе, мына ушуга окшогон элдик жыйын жетсе. Ушу элдик жыйына келгенде мынакей мен где-то бир ортоло төрө сүйлөйүн деген ой болгон. Бирок дагы эле жарыш сөзгө эч ким чыккызы келбейт да. Эч ким чыккызы келбейт. Эмне үчүн? Көйгөйүбүздүн баары көкүрөктө турат, бирок айта албай атабыз. Эмне үчүн? Дагы эле баягы мүмкүн ишке кайдыгерибиз бар да. Бай ону алайсыңчы, мен айтканда эмне болот эле. А бирок бияка чыкканда аябай жакшы айтабыз. Айенең дурайын соғыштар мында кылып койду, тигинде кылып койду, мында кылып койду деген сөздүчү. Ошон үчүн айтып келет да, ар бирибиз жүрөгүбүздөн жарып аракет кылалычы. Болбосо бир 4 киши чогулган жерде ушу жолду айтсаң, ал мындай кылып койгон, жеп койгон, ичип койгон деп сырттан урат экенбиз. Бирок ушул жерге мындай айталычы мынакей. Телевизия келди, камера келди, кабарчылар келди. Массалык маалымат каражат отурат бу жерде. Ушулар биздин үнүбүз жетет. Анан ушул жерге келгенде айта албаганда жана 5 киши, 10 киши чогулуп турган айткан сөз болбогон кеп, урматтуу туугандарым. Менин суранычым ошол, агынан жарылып болгон чындыкты айталычы. Биздин көйгөй чын көкүрөктөн чыккан экенин жогору жакта билип отургандар билсинчи. Болбосо биздики жөнүндө кайдыгер болгонсуң тияка жете салбай эле анан, ай жок эле баягы мүмкүн бүгүнкү күндө Кыргызстанда жашырын эмес, ушундай бир саясат жүрүп калды. Оппозициядан кетсе эле эмне элдин бирден көтөрүлүп анан, булар деле ошого адамдар болуш керек. Эмне үчүн карапайым эл айтпай эле баягылар чыгып айтат деген сөздөргө кетип калышты. Ошон үчүн мен сиздерге айткым келет. Баарыбыз жан дүйнөбүздөн берип аракет кылалы чогулуш керек. Аракетибизди айталы, сөздөрүбүздү карапайым элдин үнүн чыгарып жетсейли. Болгону ушул эле. Бул жерде эч кандай талаш жок. Башка маселе бизди кызыктырган жок. Биринчи маселе ушул жол маселеси. Ошон үчүн урматтуу туугандар, активдүү болуп сөздөрүңүздү айтыңыздар, оюңуздар да. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу айылдаштар. Мына бүгүнкү чогулган жердин баардыгы, көйгөйдүн баардыгы, жүрөктө өйгөн иштин баардыгы ушу жалаң жол экен. Жана алдыда айтып кеткен мырзалардын айткандары баары туура. Баары көйгөйүбүз саясатка кошулбай, башка нерселер баардык ушу канча жер жана жолдор жарылып, жолдор оңолбой атыр. Мынчаны жасап салдык дегени менен ана жерде бир дагы төгүлгөн таш жол болсо топурактын составы ошол жолдун шартына ылайык келбеген нерселер. Акчаны үнөндө жана жээкте мына биздин Катранкы көлүнүн жээгиндеги таштарды, күнгөйдүн кара таштарын алып чыгарып ошол жерге чачып салды. Алар бычактангыч машиналардын дөңгөлөгүн жарат, анан калса машина бузулат, элдин ден соолугуна чаң, канча деген чаң, ошо чаң менен дем алып атабыз. Албетте барыбыз айылдан чыгып, айылдан бала кезиктен чаңга көнгөнүбүз менен эми азыр келечек өзгөрдү, заман өзгөрдү. Жана айтылып аткандай баардык жерде Оштун бир да жери калган эмес.
Шаардагы мынагу жан коштардын бардыгын асфальтталып каралып атат. Бир эле ушу биздин Манас районунун жолу жетпеди эч жерге добушубуз. Ошо жана Бакыт мырза айтып кеткендей, бардыгыбыз кайдыгербиз да. Азыр мага келбесе, анан кийинче мен бирдекен тамам деген. Жолго чыга бергенде бардыгыбызга оор келип атат. Айрыкча мынагу биздин Мынды Сарыбулак нарагыраак жакын, ошо жакын болгону менен ошол жол менен ушул жолдун ортосундагы жол мындан да жаман. Айда машина эмес, чоң басышка мүмкүн эмес. Анан бери жагы узун болгону менен, баягы ой чукур болгону менен жанагы сүрүп кеткенден кийин бир жаңгырдан кийин жолдо таш чыгат, чукур болуп, дөңгөлөктүн машинанын дөңгөлөктөрүнүн жанагы чачыратканы менен ошо чукурдагы бүткө топурак чаң учуп кетет дагы. Анда жүрүшкө мүмкүн эмес. Ошо биз эгер жанагы айтып аткандай эле, эгер ушул жол асфальтталып кала турган болсо, мейли этап менен болсо да бүтүп кала турган болсо, биздин айылдын карап отурган эле бирке жер жемиши, мал, иш, айыл жумуш жок. Жанагы айтып өткөндөй эле багы мамлекеттик кызматта иштегендер бир айлык албаса калгандарынын айлык жок. Ошол бирке тапкан малдын этин, жашылча жемишин сыртка алып барып, областтык центрге же болбосо райондук центрге барып сатыш үчүн жол жүрүш керек ошол жол менен. Ал жол менен жүрүшкө ар бир машина макул боло бербейт алып барганга. Өзүң деле убактың жетпейт, дөңгөлөгүң машинаң качан талкаланып бүткөн. Ал эми жанагы жазып аткан отчет берип аткан губернаторлор болсо, жана жол тандабасы деген машина менен баягы орустар айткандай больше газу, меньше ям деп даңыратып өтүп кетип калат. Жол жакшы, эртеңки күнү отчетуна жакшы. А берде карапайым эл кыйналып атат. Кыйналган карапайым эл. Ошо бизге үнүбүздү жеткизип, баардык чогулушта баардык нерсени айтып, өз эмебизге бири-бирибизди колдой турган болсо эле, бул жол бүтүп, бул ишке ашпай турган болсо, баардыгыбыздын турмушубуз оңолот. Ошол жакта жакшы жашап, жакшы оокат ичип, этаждарда жашап аткан адамдардын баардыгын ушул айыл багып атат. Айыл жергесинен эти дагы, сүтү дагы, майы дагы, мына эгини наны ошол жактан барып атат. Ошол эң негизги айылды көтөрүп, айылдын экономикасын көтөрүп, жашоо деңгээлин оңдосо, теңдесе баардыгына тегиз жакшы болот деген ойдомун да. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу байкелер, эжелер, байрам эйгулу Нурсултан. Бул акелер айткандай, жол маселеси боюнча чындап көйгөйүбүз аябай курчуп турат. Негизинен биз баягы ишкерлик кылгандан кийин азыр карап отурабыз да. Мисалы Талас районунда Чат базардан болсун, Аралдан болсун, канча жылдан бери келип кетип иштешет Таласкачы. Бизде Таластан Нылдыга 15 километр жерге келип иштей албайбыз да. 15 километрге келип кетиш биз үчүн чындап эле азап. Жолдун мисалы келип кеткенден кийин машинаны сөзсүз каратышың керек. 3-4 жол келгенден кийин деги эле бир жер калтырайт. Ошого чындап урматтуу байкелер, акелер, Покровкадан да келген байкелер, кайдыгер карабай бир чоңураак бир жыйын кылсак жакшы болмок. Азыр мисалы бул акимчилик айтылды, айыл өкмөткө айтылды. Булардын келбегенде эле бир кайдыгерлик да. Келип койсо болмок, ушунча айылда чогулушуп атат, ушундай убакытын бөлүп атайын келип атсак, булардын кылып аткан иши дагы мисалы туура эмес да. Азыр эртең ушул эле бир 40-50 киши Манас районуна барсак чын бул бойдон бизди эме кылбайт да, мындай шектен признавать этпейт да. Өздөрүнөчү 30-40 адам менен бир кайдыгер карабай бир чогулуп, замиреке балким ушул жерден бир сүйлөшөбүзбү, Манас районуна бир чоңураак бир толкун менен барбасак, чында балким биздин үнүбүз жетпейт да. 30-40 киши менен эч жака бара албайбыз, жолубуз да бүтпөйт. Эгер Кудай буйрса жол бүтүп кала турган болсо, чындап азыр жумуш жок дейбиз. Таласта мисалы азыр жумушун таппай атабыз. Жумушун таппай атабыз. Мебелине болсун, башкасына жумушун таппай атабыз. Бардыгы жок, жумуш жок. Жумуш жок эмес, биздин жолубуз начар, барып келише албайт. Эгер жолубуз чечиле турган болсо, анда экономикабыздагы өнүкмө, мисалы, иш орду менен камсыз болмок. Ошого урматтуу байкелер, мисалы Нылдан дагы азыраак келип калдык, себеби бизде бир похорон болуп калды. Бирок Кудай буйрса кийинкилерден көбүрөөк эле аракет кылабыз. Мына Манас районун уюштурганда бардыгыңыз да бир активдүү катышып берсеңиздер. Кудай буйрса. Рахмат.
Эми биз баарыбызга белгилүү болушу жолубуз, көйгөйүбүз. Бул көйгөйүбүз эми биз бала кезден келаткан көйгөй. Боло турган болбой ишеничте кетти. Жана айтып өткөндөй Заңгы мырза былтыр жасалбады бул жол. Бул жасалганда чындап эле биз абдан сүйүнгөнбүз. Жанагы губернатор айткан чындык эле биз рахматыбызды айтып жөнөткөнбүз. Анткени жол чындыгы сонун жакшакай болуп калганда, анан биз bir bazardan geldiğinde munda bir falan bilgen jokpuz. Şunda öyle ошондой болгон. Анан агезде biz айтtık, men özüm avtobus aylayım da, günüge uçtu, günüge varıp kelem. Barıp kelem, bir saat rahattayım var böyle. 3 saat üylere varıp kelem, günüge. Andan hem ошол жолду biz ayttık da, aşar yolu menen kılatabız dep gubernator bizge tanıyordu. Anam biz çıkıp ayttık, bunu kılganlar jakşı эмес bu. Yani devletinin özgür kirdiktiki, anam kayakta da iki bala жүрдü, tığınlar ekenler. Men özüm 2-3 balanın ekisi barıp aytsam, ой керек болсо биз кетип калабыз. Бизди жардам алып келип, бизге төлөп аткан айлыгы жок. Биз жалдоочубуз жөн эле силерге жардам кылып атабыз, керек болсо кетип калабыз деп коюшту. Анан эле учпай калдык биз. Ой эми дагы буларды кетирип алып дагы таптакыр калып калбайын деп. Эптеп кыла берсин деп. Анысы чындык эле болчу. Ал биз ойлогонбуз жакшакай жолун кайта бир жыл аттап калабыз деп. Жок андай болгон жок, бир базарда келип тас келип болду. Көрдү жолдун жанагы ком таш, жанагы таш төгүп салды эле. Жанагы таштардын баарын кайра базарга барып балдар жыйгардык, ошо наркы тарсын таш. Дайын таш болду өзү, таш сатканга. Анын жеринде дагы таш калган, топурак учуп бүттү. Эми көйгөйүбүз, эми жанагы Заңгы айткандай кайдыгерлибиз. Биз азыр эле кайдыгерлик кылдык да, нурдан чыктык. Нурдан ары чыкканда мончак ишибиз көөлү бар белек. Нурга келди, анын баары калды көөлү. Үйдү карамаган, немени карамаган, ошонун баарын жолдо жүргөн эле. Ушу кайдыгерлибизден ушул болуп атат, мына арал айылы, арал чечтөө деген чоң айыл. Эми ушу эмне деген эл келгенчи? Накты кайерге келип турду. Баарыбыз колдоп неметен турганбыз, көптү көзөгөл дейт, көптү катты. Бирөккө барган мен эсиме албайт эч, сөзү болбойт. Толкундап көп эл барса, эл козголуп аткан экен дейт чындап. Анан жанагы биздин дагы айтып кетерсем, эме топ куруп атпайбыз ар айылдан. Ошо айылдын балдары деле сиргап аткан жери жок. Бул жака чыгайын дегенге акчасы жок, немеси жок. Адиле бара албайт. Бир барып кеп былтыр 2 жыл жөнөтүп балдарды. Дагы бир көйгөймен. Барат да укпайт экен. Жолду бир барганда бүттү, жол кире чөндөрүшүп барат. Ошол жол кире жагынан колдоп, жайлык өттөн элден бир жардам берсек, чогулду. Ошондо карап көрсөң, ошону айтам. Кийинки сөз Жанеке. Мынау азыр могу жалпы келип отурганыңар барыңарга амандык эсендик каалайын. Үшүнчү бир-бирибизди көрүп турайлы. Айлоосу көйгөй анык бар экен, барыбыз неме кайнет болуп отурабыз. Астыңкы сүйлөгөн аратылардын баары айтып кетти. Маселе бар, чоң маселе. Маселе чечилип калган болсо, барыбыздын жашоо тиричилигибиз оңолот. Бул боло турган маселе. Тора көрөтсаңар да, барыңар кол чаап, кабыл алсаңар. Мен айтайын деген мына уюштурган жолдош Замирге рахматымды айтайын. Кимибиз үчүнтүк баягы алдыбызга чыгып, үчүнтүк ынтымакка келели. Ушул айылыбызда маселе, көйгөй маселелер болуп турган болсо, мына жол деп чыгып атабыз азыр, Азамат, рахмат Замирге. Туурабы, кандай дейсиң? Колдойсузбу Замирди жасаганды? Колдоо баары, значит. Анан кийин мындай болуп аткан. Бул маселе мына азыр чыккан аратыларды айтып атпайбы? Качандан бери чыккан маселе бул деп. Анан баягы кош өңүл болуп атабы? Кайдыгер болуп атабы? Şu bayağı biz bayağı geçiş almaya atabız bu. Calar bizdi bayağı tan almaya atabı. Nemet almaya atabı bayağı. Kavlamaya atabı degende sürmüş. En bir sıntıma giretirgan bolsak, Qo'lisdan bari kelgan turi. Kelgan turi bari. Давайте жакшакал уюштурлар. Bu yerде жана комиссияны айтып атат. Комиссияны bu yerде күйүп бышкан, кайрылып аткан кишилер, ошо бара турган, ошо кишилердин баарын жакшылап тандап кылады. Анда ошолор баягы элдин баягы жүгүн алгандан кийин алар чуркабызга айласы жок. Чуркайт. Чуркап буюрса, кудай кааласа, баягы ишибиз баягы ашып кетиши мүмкүн баягы максаты. Анан мен айтайын деген себебим дагы бир маселе. Жанагы
жолды бұйырса құда қаласа іштеп қаласыз, іштеп қаласыз ба, бүтіп қаласы мүмкін үшінші ақкөз қаракөз отырғаннан кейін. Неме, екінші автобусқа аттым. Таластан шығып, қайрақ Покровкаға барып, ана қайрақ Покровкадан кешке қайта тұрған болса, нелді Сарыбұлақ, қайынды, мұны біздің айлы үстілі, арзанға түшмек, жұмыстар өтмек. Мұны қандай ойлы ойыз? Мына сағат 9 айдаған әлі кіші бұл тұрап берді. Бұларға бір 2-3 айға чейін айлы үкіметтен бі, ел жұрттан бі, кішіне майын қойып беріп тұрсақ, бұлар қаттайды. Акенекеге айтылған бұл мәселе. Айтса қал айтқаны бар. Мен автобусым дайын, екінші автобусым. Есі мақұлдай тұрған болсыңар, ошол мен қойған талабым ошол деді. Май қойып кішіне көзімелдеп берсеңер, жақсы деп рахмат айтсаңар, біз қаттайыз деген бар. Аны торы көргілер. Так, айлы үкіметтерге жақсы болды. Емі, айда тұрған берді мәселе, ем берді біз қой мәселеде. Мұны келген жетекшілерге оң құлақ сол құлағын айтып, зәбірге мұндай. Мен малымат бұр-бұр болып бұрғы, әкімшілікке бияқ транспорт министрге кеткен қаттар бар. Алардың жауаптары бар, бағы неме, сорытма қатты қойау, мұна мал болады, бұйырса бері қараттандыралық, бері жақсы деп үшіндай мәселелер болған. Мұна зәмір, басқазанда мұна зәмір өсі, мұна зәм әкем. Молодец, бұл тыңбайды мен берген қаттарым жауап береді шеу. Сол сорытма өшеу, жауабы бар шеу. Мұна келіп қалы жақсы болды. Аран берді, мен дағы айтып келе тұрған әзірлесері жоқ отқамыз, шында. Емістер байығы үшінші еріңерді сыйласыңар, үшерде болсаңар болдыр деді, сияқты да мәселеңер бар екен. Емі, үш айдың көй-көй мәселесін шеше тұрған, башынан тұрып бере тұрған қызматтасыңар, иғарым ұқыңар бар. Сер байығы жардым бербесіңер болмайды. Мына үшіні, мына азыр телевизиядан келіп отыр, сөйлеп отыр. Мына малымат борборынан арғалай сайттардан келіп отқан жігіттер бар екен. Емі, бұйырғаны шоғылды оқайын байығы. Жас оғы, жай оғы деген, күнізі оғы, орысыр қолыр көп дегендей. Осы үшін байығы тура түсініп бірбесті. Үшінде байығы жалбығыз, осы ынтымақтан кетпей әрекет қылар ейлі, бұл отырған мәселе. Ана мен дағы бір мәселе айтып кетейін. Мұны айлы үкімет айтты, жолдан тышқарыдағы мәселеңерді айтпа қалады. Бұл байығы біз шаққан айлда ақындардың айлы осымыз. Ақындардың айлы осыда, осы шаққан айлда үшінші шыққан бір қасиет бар осы кердер, бірінші бұлақ деген жол борды жоқ байығы. Бұл есік жолын бұл қатырған болсын, жоқ бұл қатырған болсын. Біздің баяғы әрекетіміз, біздің ынтымағымыз, біздің баяғы айланы сөйредегі баяғы туристерді келмей, қонақтар келмей, абдан не болмақ. Осыны біз тәсірін, осыны біз атқара албай атамыз. Жол болса бары болады, бұйырсачы. Әрекетіміз бар ешқашан. Ынтымаққа келгіле, ынтымаққа келгіле. Айырбашылар, өкіметтер жақсы болып қой. Мұна зәмірге санған салым айтты, ғана сүрен апша деген бар. Апша осы бейді отырған жаңағы келген немелер бар, жол бойынша көйлі мәселелер қозғалды. Бұл, значит, бар үш көтере тұрғандаймыз. Осыны башын қармай ағандылы өкіметтер жақсы отырған болса, біз ешқашан тұрғанда мен шен беріп кетемін. Рахмат айлады бар. Рахмат Нышан әке. Сіз айтып өтпесіз бе, бұл нәрсені мен жалғыз ұйыштырып отқан жоқпын. Бұл деген сөздің басында айтып кеттім, әрбір айылдан 5 баладан шайланып, ұйыштыру тобында ошол жігіттердің бары бар. Бары чоғуыз, чоғу ұйыштырып атамыз. Анан бір ғана замир ұйыштырып атат, анан замир тұрып атат деген сөз тура емес болып қалады да. Анан ошоға дағы адал чечтөөдөн жана айтылбады, 5 адамдан 10 адамды шайлап берсеңиздер, бүгүн чечилиши керек ушул маселе. Ошонун айыл башчысы бар да. Куат. Ошо айыл башчысына тапшырасызбы? Ошол билетиңерде өзүңүз биз силердин айылыңарды билбейбиз, кайсы балдар активист болуп, ушундай бир коомдук иштерге аралашып жүргөн балдарды айтып, атап, ошол менен телефон аркылуу макулдашып туруп, анан ушул жерге сунуштасаңар. Ошол киргизели дагы бүгүн ушул жыйында Кайын айыл өкмөтүндөгү ушул айылдардын бүтүрдүк деп бир жыйынтыктайлы да. Анан кийин Кудай буйрса эртеңден баштап Покровка айыл өкмөтүнө, анан Үчкоргон айыл өкмөтүнө, анан Кыргызстан айыл өкмөтүнө өтөбүз. Ар жана аким, зам аким отурат. Мындан кийин тыным жок. Уктамай жок. Жолубуз асфальт боюнча. Аяна чыкпайынча мына биз ошондой сүйлөшкөнбүз мына. Жигиттер отурат. Ар бир айылга барабыз, элди ойготобуз. Анан бизде тиги оппозиция апарып
жабыштырып же болбосо башка нерсе менен коркутуп үркүтүп ал нерседен өткөнбүз. Бул бир гана өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбыз жок, бул элдик кызыкчылык болодан кийин аяна чейин тикебизден тик турабыз деп мына сүйлөштүк жигиттер. Башка айылдардагы элдерди ойготконго аракет кылабыз. Манасы. Анан кийин жана да сиздер жокто көп нерселер айтылды эми. Жыйындын башталганына 1 сааттан ашып калды өзү. Биз аягына да жайнап калганбыз да. Анан могу Сүлүн апчебиз жөнүндө мына азыр Нышан ака айтып кетти. Ушул Арал айылынын кызы экен Ахматова Сүлүн эже, Сүлүн апче. Ал апчебиз дагы Покровка айыл өкмөтү жийде кеңештерге чейин барып, бул жагы Сөгөт, Карача жактан кол чогултуп, аяк башы 1000ден ашыгын колдун негизинде президентке, министрлер кабинетине бардык жакка кайрылууларды жөнөтүптүр. Кайрылуулардын жоопторун алыптыр. Андан тышкары биздин округдан шайланган депутатыбыз бар, Артисбекович, билесиздер. Артисбековичтер менен да жолугуп, ал кишинин да макулдугун алыптыр. Кудай буйрса, сентябрдан баштап бул жогорку кеңеште ошол жогорку кеңештин трибунасынан ушул маселени байма-бай көтөрөм, айтам деп ал киши да айткан дейт. Эми аны да көрөбүз. Анан бүгүн Сүлүн эже ошол делегаттарды жибермек, бирок эмнегедир мына Байке келген экен, анан Байке сизге бир сөз берсек, Покровка айыл өкмөтүнөн. Бул жогорку айылдагылар айткан немелердин баарын айтты. Мен эми өзүм Покровка айылда тургандан кийин айтарым, мисалы биздин айылдан тегеректен Таласка бир көп барабыз жумуштапчы. Анан бара жол келесиздер неме айсылмоо мынаяктын жолу Покровка Талас жолу жакшы болсо мынаяк менен барып келет элек. Майда чүйдө ала турган болсок, же бирдеке ала турган болсок эле болду. Мынаяк менен жөнөйбүз. Тиги Таласка чейин. Ушу жол оңдолсо бизге абдан жакшы болот эле. Анан Ахматова Сүлүн айтып кеттиңер, ошол келгенбиз, 1-2 келген элек, анан азыр чыгып кетишти бир жака. Анан отурат мынакей кыргызчылар бар. Ушу жолду эртерээк аракет кылып, эртерээк оңдосок, абдан жакшы болот эле. Баарыбызга. Мына ошол эмнеде жакшы аксакалдар жакшы сөз сүйлөдү, ошонун баарына кошулам. Анан жанагы биздин айыл өкмөттө качан чогулушуп отурган болсо, ошонун датасын неме алсак, анан ошол жака барып дагы узатат элек. Мындай кылалы, чечимди өтөлү бүгүнкү жыйындын чечимине. Мына бул жерде бир нече сунуштар айтылды. Ушул бүгүнкү жыйындын атынан президентке, анан Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбаевичке кайрылалы деген да ойлор бар. Ошого кандай дейсиздер? Бүгүнкү жыйындын атынан кайрылуу кылалы. Макулсуздарбы ошого? Анда биринчи чечим мына окуп коеюн. Кайынды айыл өкмөтүндөгү Талас, Нылды, Покровка жол маселеси боюнча жыйында айтылган көйгөйлөрдүн негизинде Кыргыз Республикасынын президентине жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасына кайрылуу жөнөтүлсүн. Колдойсуздарбы? Добушка салам. Макул дегендер кол көтөрүп коюңуздар. Каршы, калыс, бир добуштан кабыл алынды. Экинчи маселе мына Нылдыдан сунуш түштү, Нылды айылынан. Бул Манас районунда алар бизге келбейт экен, биз аларга баралы деп айтпады, уктуңуздар. Анан ошол жакта бир администрациянын астында баягы митинг десек, кулакка жаман угулуп калды кийинки убактардачы. Элдик жыйында эле коелучу ошо. Мүмкүн ушундай кубатка окшоп мүмкүн мындай баягы маданият үйүн ачып берсе, мүмкүн маданият үйүнө кирип эле маданияттуу эле мындай жыйын өткүзөр чыгарбыз. Болбосо администрациянын асты кенен ошол жерге деле таптагай ачык асман астында да жыйын өткүзө беребиз. Анан ошонун күнүн белгилеп алалы, мына сунушу боюнча. Ошону мен ойлоп атам, 26 август депчи. 5-күн экен, 26 август. Кээ бирлер баягы мал базарга да барат да, анан мал базардан да барып алып келгиле дегенге да жакшы да. Алыс эмеспи? Иә. Жок. Алыс эмеспи деген боюнча айтайын. Бул жерде мен азыр ошол экинчи пункту окуйунчу азыр. Мына 20 август 2022 жылы Манас районунун мамлекеттик администрациясынын астында элдик жыйын өтүүсү белгиленсин.
жана ошол убакытка чейин Манас районуна караштуу ар бир айылдарда жыйындар өткөрүлүп, элге маалымат жеткирилсин. Түшүндүңүздөр да. Бул деген мындайда ошол бир эле айыл өкмөттү кыдырдык азыр. Бир эле айыл өкмөттө жыйын болуп бүтүп атат. Мындан аркы 4 айыл өкмөт бар. Ошол 26-сына чейин 4 айыл өкмөттүн ар бир айылында барып жыйын ушундай кичинекей жыйындарды өткүзүп, жанагындай 5 адамдан уюштуруп тобуна шайлап дегендей. Ушундай иштерди бүтүрөлү. Ошого убакыт керек да. Ошон үчүн 26 августта атабыз. Эгер 26 августта ошол жерден дагы бийлик өкүлдөрү облустан болобу, республикадан болобу келип, кандайдыр бир жол маселеси боюнча мындай элди ынандыра турган нерсесин айтпаса, биз анда өткөндө чечим кабыл алганбыз 7 сентябрда Талас облустук администрациясында чоң митинг өткүзөбүз деп. Туурабы? Анан анда да болбосо анда Ала Тоо аянтына эле барабыз, анда башка айла жок. Садыр Нуркожоевичтин эле жанына барып ошол жерден айтабыз көйгөйдү. Себеп дегенде биз көрүп атпайбыз, бул жерде жана кайра айтып көрсөтпөдүмбү? Биздин губернатордун эмне деп президент администрациясына жиберген кайрылуусун окуп бербедимби? Баары сонун Манас районун жыргап чачап атат, даңкы жолдо деп эме? Ушундай да бул жашырып жаап мага тийбесин деген эле нерсе болуп атпайбы? Тескерисинче, урматтуу биздин жергиликтүү жетекчилер, ушул жерде көйгөйдү байма-бай жеткизсеңиздер ошол жака. Мүмкүн жеткизип аткан чыгарсыздар. Бизге маалымат жетелек чыгар. Бирок мен айтат элем да, ошол кабинетте отурбай тескерисинче ошолордун эшигинин астында отуруш керек да. Давай биздин жолду оңдоп бергиле. Мен элим суранып атат. Болбосо мен иштебейм деп, ишке арызды жазып кетип калганга даяр болуш керек да. Ушул жол үчүнчү керек болсо. Туура айтамбы? Ошол анда эки чечимге эки маселе боюнча. Дагы кимде суруш бар чечимге? Кандай дагы? Bu yerde больной вопрос. Kaç yıl ötüyorsunuz? Gubernatör açık bir ötüyor. Kapitalni remonttun ötüyor. Kapitalni remont degen neyin? Çoğun cümüş bütüyor. Bunu yok çıkarış gerek. Kanti yok çıkarış gerek. Nasıl çıkarış gerek? Laboratuvardan alıp yemeğilgan emez. Oşun faktı kılıp gubernatörün arkasından düşüş gerek. Gubernatörga buna seyel arz yazıp yemeğilgan seyelge uğurtuk buladı. Yaşlar seyelin yemeğilgan ribalta çağı koyuyordu. Buna bizge okşağındır gut. Faktını emet bergile. Biz cezavuz. Gubernatörün arkasından cezavuz. Nikat üstüne. Prokuraturada berip koy burada. Mine bizim yeme kağızınlardı alıp arazınlar. Kapremontun öttü degen deyin de bize çalkanın gidet bunlar. En oңой жол губернатор казылыш керек болды. Губернатор алып түшүш керек, жар казаны мен жазыш керек, факты кылыш керек. Биз коркпойбуз. Бизге фактыны эме кылат, биз жазабыз арызды. Низакон, туура эмес эме болгон. Анализден албагандан кийин бир жума бир айга жеткен жок мынакей. Баарыбызды көрдүк кой. Бир жуманын ичинде жымылдап эле өтүп калдык. Бир айга жетпей эле болду, баягы эле бална болуп калды. Эми акыр силерге эме тип барат, анча-мынча фактыны ылайыктап эметкиле. Биз арызды губернатордун аркасынан жазабыз. Эң оңой жол, больной жараны чукузак, батыраак болот. Комиссияда бат келет, батыраак чечиле турган иш. Кайын айыл өкмөтүнүн атынан да кетсин, Манас районунун элинин атынан да кетсин 26-сында адамга эч кандай нерсе койбойт. Ошол мүмкүн ошол кайрылуунун бирөөсү биздин урматтуу президентибиз Нуркожоевичтин колуна тийип калчу деген үмүт да. Ошон үчүн бүгүн кайрылуу кылбай эле койгон демей эле бүгүнкү мен жыйында кайрылуусу анан кийин ошо 26-сында дагы Манас райондук деңгээлде кайрылуу кылбайбы, кандай дейсиз? Анда эгер макул болсоңуздар анда окуйм. Биринчи, Кайынды айыл өкмөтүнүн Талас Мылды Покровка жол маселеси боюнча жыйында айтылган көйгөйлөрүнүн негизинде Кыргыз Республикасынын президентине, Кыргыз Республикасынын министрлик комитети төрагасына кайрылуу жөнөтүлсүн. Бул биринчи чечим. Экинчи чечим. 26 август 2022 жылы Манас району мамлекеттик администрациясынын астында элдик жыйын өткүзүү белгиленсин жана ошол убакытка чейин Манас районуна караштуу ар бир айылдарда жыйындар өткөрүлүп, элге маалымат жеткирилсин. Колдойсуздарбы? Макулсуздарбы? Рахмат. Биз бирле Кыргыз Республикасы бирле Манас районуна түзүлгөн жок. Бирок мен өзүм оюмду айтып атам. Эми ар бир кайрылуу президентке киргизербейт деп атам да. Бирок ар бир кайрылуу киргизербейт. Анан биз бүгүн кайрылсак, анан Манас районуна кайрылсак, эки кайрылыктан бербейт болуш керек. Ошон үчүн мен чоңураак баян атынан жооз деп атам.
Bizde Kırgız'da bir жақсы аталардан келген сөз бар. Мәселені шешіш үшін para veriş gerek, bara veriş gerek. Para бере аласың өзі азыр. Мүмкін емес. Ошон үчүн колубуздан келген нерсени туралы бара берели да. Бара берели. Туурабы? Кайры жаза берели. Анан кажет чыгат да ошондой нерсе. Ушул жергиликтүү бийлик өкүлү мисалы ошол акимчиликти мойнуна алса да ушул чогулушту чынында эле мына эл ушинтип бир муктаждык үчүн чогулуп атат. Эч кандай бир саясат, саясий кызыкчылык жок экендигин баса белгилеп, эртең түшүндүрмөнү да туура берсе буларчы. Анан жергиликтүү бийликтен дагы туура эмес маалымат кетип калса, анан кийин эртеңки күнү дагы bir meseleler жаралып жүрбөшү керек да, bir ишке тоскоолдук болупчу. Анан ушул жыйындын максаты дагы эгерде бир суроолор боло турган болсо, туура так жеткирилсе жакшы болот. Анда биздин Манас районунун администрациясынын зам акими. Саламатсыздар, урматтуу Кайыңды айлык тургундары. Кечирим сурайбыз биз. Эрте эле келдик эле, мында да бир каргашалык болуп турушак барып кечирек бошоп калдык. Анан Жаңгышан эке айтты, бул жол менен жол биздин да көйгөйүбүз. Жылына кат жазабыз. 4-фаза бүткөн жок деп келбейт. Былтыр 29 мартта Бактаке баш болуп, губернаторго барып жарабай калды дегенде келип, ошол жерге губернатор берден эч ким өкмөт акча бөлгөн эмес. Губернатор өзү фонддор менен сүйлөшүп, ашар жүзүндө оңдогонбуз. Бул жолду 22 километр Манас району оңдогон, Сарыбулак Мылдыдан бери Манас району оңдогон, нар жакты 3 район оңдогон. Анан эми жол болгондон ошол убактагы жолго караганда биздин Манас район жагы бирге жүрзөлөт экен, нар жак ага көбүрөөк төгүлгөн да, Бактаке билесиз да. Бул маселени Бактаке менен чогуу депутат болуп жүргөндө 15 жыл көтөрдү. 15 жылда айтсак эле мына Таласка келип калды. Таластан чыккан жок дейт. Азыр мына Ашулду оңдошуп атат. Анан мурункудай азыр дептер өстөрү оңдобойт өзү. Жол өкмөткө өттү, өкмөттөн бир эле не карайт. Ошол деп мурункудай эле азыр сүйлөштүк, кубат менен келатып. Сарыбулакка чейин эле мурункудай. Биздики Сарыбулактан бери нары көздөй 22 километрди Таластын деп 19 тейлейт экен. Анан асфальтка жылына жазылат. Ошо жазылганда эле келет, кичи капканын ачалы, кичи капка жака 4-фаза түшөт депчи. Ошол түшүп калгандан кийин каралабы, ар бир айылда билесиздер. Мурун 2 километрден берилчи эле мына 3 коргон былтыр бүтпөй, быйыл бүттү жакын арада. Азыр мына Посууска 135 метрибизге Манас районунда заводубуз да жок. Карабура менен Таласта завод. Ал эки завод тең азыр Ашууга иштешип атат. Анан азыр кылып койгон бир колду да бул кылынган жок деп айта албайбыз. Кылынды жол. Сүрүлдү, бир жылда 2 жолу сүрүп турган дептерибиз бар. Анан биз деле кайрылууларды кылып турабыз. Мына Нышан экеге деле канча кайрылуу көтөрүп келди, берип атыр. Дагы деле кайрылуу кылабыз, сиздер эл эмнеси менен берсеңиздер, биз деле кайрылуу кылып беребиз. Мыйзам чегинде бүттүгүн жөнөтүп атабыз. Рахмат. Заматында суроо болсо бериңиздер. Заматын келген. Ой, сүрүлүп койгон. Мен ушул жолдо 13-14 жыл болуп калдым. Автобус менен аттым. Күнүнө. Анан сүрүлүп чыгат ошол сүрүп. Жанагы жолдо сүрүп вообще болбойт. Азыр неме тышта деле ташыйт. Коңгор сүрүп. Анан булар неме оңой жолду табылган, акырын четинен бирке топурак алып чыгып, ошол топурак тияк четин чейин жайып коюп. Ал эми топурак. Мен өткөндөн үчүп жок болуп турбаса. А үстүн кыры вообще болбойт. Бүт таш. А сүрүп сенге ачып берет деп шагар. Сүрүп атат. Бир эки сүрүп деген, эки сүрмөй жок деген. Анан жолдун шиласын көрсөңүз, бара үстүнө калай айтып атам. Бир келип, эки неме болсо, эки кирет, бир келип, бирөө чыгып жатып, бир сүргөн, кайра кетип бараткандай үйүнө кетет да. Ошол аякташып болот. Бус кийгимчи. Эртең бүтөт да. Эконом саяргана. Жолдун шиласын эки машина барбайт азыр. Мен автобус менен көтөрө албайм. Жеңил машина көтөрөт. Анан жанагыдай сусу көтөрүңөр. Жолдун жээгин акырын топурак алып чыгат. Тегистеп болот да. Эки машина өткөндөн кийин топурак жок кайра. Баягы көйгөй. А жолдун үстүн карабайт. Яман таш.
Илдени бүттү кайра ташкан коргодан. Сен ачып берерсиң. Кырпык деп эле. Дагы суроо барбы? Жокпу суроо? Анда кийинки сөз Кайынды айыл өкмөтүнүн башчысы Кубат Узубекович. Саламатсыздарбы, Кайынды айыл өкмөтүнүн тургундары, ассалаумалейкум баарыңыздарга. Мына бүгүн жол боюнча маселе козголуп, жогору ылдыдан бери келип атасыздар. Бул жол баарыбызга керек. Жол аябай эле канча убакыттан бери көтөрүлүп келатат. Мына зам аким айтып кетти, мына Замир мырза да айткандай, канча жылдан бери жол көйгөйгө көтөрүлүп келатат да. Анан биз да бул боюнча каттар жөнөтүп атабыз. Элдин кайрылууна каттардын баарын жөнөтүп атабыз. Ал биздер карап отурган жерибиз жок. Мыйзам чегинде жөнөтүп атабыз. Анан бул мамлекетте көп каржы талап кылат экен. Ошонун негизинде ушундай болуп атат деп ойлойм да. Бирок сүргөнүн далбастап айтып атабыз Мурат экен. Сиздер айтканыңыз туура. Бирок убагында сүрүп берди. Бир негизи жолдун сүрүнүшү бир жылда 2 жол гана болот да, жазында күнүндө гана сүрүп. Эми болбогон нерсени сүрүп керек. Эми болбогон нерсени таза болбосо ушуну сүрүп туруп алабыз да. Таза болбосо чалып, суранып, жыл сайын 2 жолу сүрүп атат. Былтыр дагы бир жолду коштук сентябрда. Башка биздин айналабыз жок, колдон келген аракетти биз да кылып атабыз. Анан мыйзам чегинде кайрылуулар элдин жыйыны болуп атат. Ал боюнча кайрылсаңыздар, биз да заман айткандай тиги жогору жак менен жетишкенге аракет кылабыз болду. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Эмне үчүн мына акча жок деген маселе бат эле таап койбойт акча. Мына Көксайды көрүп атабыз, кандай кылып салып берди. Ал дагы Бердик айыл өкмөтү аяк асфальт тукмуш салып берип атат. Эми Талас областынын биздин эле район эми. Анан ошону эл жапа-тырмак баарыбыз көтөрүп кетсек, анан коомчулуктун көңүл булат да. Бул бир. Экинчи мынакей губернатордун өзүнүн жазып берип аткан каты мамлекетке. Губернатор өзү жазып берип кап ремонттон өттү, аябай жол жакшы деген кат келип атат. Эми ошо менен Садыр Нуркожоев ошого макул болуп калды да, туура деп. А эми 3 миллион акча бөлүндү Бакубат Таластан деп бүтүндөй массалык каражаттан беришти аны. Бүттүн элдин баарды көрдү. Ушундай Таластын жолун жасап коет деди, ал жасалып калды деп калып атат. Амна биз азыр көрдүк, мына Талас телевизия тартты, жолдон келатканда ошол салып берген жолдун четине элдер кайра жол салып берип койду да, ошол жерден өтүп атат. А 3 миллион акча эмне үчүн анда жолго кетип атат? Мунун баары жооп бериш керек да, неме Патаке. Анан берде азыр мынакей баардык күч органдар турат. Эч кандай саясий багыт жок. Жөн гана жолду салып берсин Манас районуна. Мына кече замкем эсептеп чыкты, 45 километр дедимби? Могу Арал менен мисалы үчүн 7 километрби салынган жол. Алда Нылдын жолу бар, ошонун баары эсептелип кеткен 45 километр экен. 42 километр бул 44 километр бул мамлекеттин бюджетине андай эле чоң акча эмес да. Эмне деген оюндар өтөт, эмне деген акчалар жумшалат, миллион деген акча. Эми момунча элдин тагдырына бөлүп берип коет дейм. Эми ошону жапа-тырпак бир мамлекетте тиги мына замкем турат бул жерде. Баарыбыз бир көтөрүп кетсек бул ишке ашат келген нерсе. Анан жана айтып аткандар, кайдыгер болбойлучу туугандар. Жалаң эле бийлик өкүлүн карап отурганда пайда жок. Эл деген чоң күч. Кайдыгер болбойлу. Алла Таалам азыр бизге бир байлыкты берип турду. Кум төрдөн кийин мына биздин жер үй туру азыр. Жер үйдөн соцфонд деп башка да канча акчалар бар. Ушудан эле бизге бөлүп берип коюш ыктымал да бир момент туру азыр, Кудай буйрса мына. Анткени кум төрдөн кийин жер үй азыр Кыргызстандын бир чоң берекеси да. Аны аракет кылалы, мына эртең районго чыкканда ушуну айткыла, эл журт менен кабарлашайлы, кайдыгерликтен болбойт экен, кат болбойт экен. Бул Талас Покровка жолунда жылына көтөрүлүп кайрылууларыбыз бар. Бирок азыркы күндө Талас 4-фаза деп кичи капка качыла турган жол деп ошол жака деп не кылынган. Бүткөндөн кийин катта ошентип келген да бизге кайрылууларыбызга. Анан бул жолду былтыр 26 апрелде баштап 27 майга чейин ошол жерде бир ай ошол жерде ашар түрүндө оңдолгон жол. Бул асфальт болгон жок, кумшагал төгүлүп, ямалары, чуңкурлары тегистелген. Негизи ушул жол асфальтталып калса, Манас районунун администрациясына деле бир кандайдыр бир пайдасы тиет болуш керек. Анткени сиздер деле мисалы өкүлчүлүккө көп барасыздар, анан мындай сиздерде да кайдыгерлик болгон жокпу? Жок, бизде болгон жок, кайрылып эле атабыз. Эми өкмөт акча болбогондон кийин ошон үчүн кармалып турат деген ойдомун. Акча болсо, бизде жылына район боюнча
2 километр 3 километр асфальттерибиз болуп атат. Бул эми главный трасса, башка главный трассалар деле ар бир айыл өкмөттө, мисалы Кыргызстан айыл өкмөтүбүз бүткөн главный трасса, мурун автобус каттам ошак менен каттайт. Май айыл өкмөтү бүттү. Үч Коргон айыл өкмөтүнө 2 километр. Центрде Покровка айыл өкмөтүнө 3 жолу 2 километрден 6 километр салынды. Бул мурда жылы Акташ Ташкент жолуна салынган 2 километр. Бул кылынып атат, бирок бул жолдун узундугу 42 километр болгондон кийин ички 2 километр жолдорду буну деп менен карап байланыштуу болуп, кайсы жер муктаж болуп атыр, ошол жерлерди карап не кылабыз. Эми баягы 2 километрден басканда бер улам 2 километрден басканда жол деле нугунан чыгат да, бир басканга жараша бир базылыш керек да. Анан бул негизи эки районго бөлүнүп калат да жолчу. Анан кийин кайсыл дептер карайт? Биздикин Постон Сарыбулакка чейин 58 километр экен биздин жолубуз. Аралдан чыкканда Сарыбулак деген айылдын поворотуна чейин 22 километр. Деп 48 карайт. Сарыбулактын нары Алексеевканын Когойдун башына чейин деп 19. Көзөмөл кылып ошо кызматын деп ошо 2 деп кылат.